Өмүрбек Субаналиев Баткен облусун жетектемей болду. Өмүрбек Субаналиев өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп тайындалды. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Тиешелүү буйрукка премьер-министр Улукбек Марипов кол койду. Субаналиев буга чейин Коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары кызматын аркалаган. Жээнбеков кызматтан кетер алдында жумуштан алынган болчу. Аталган облусту Субаналиевке чейин Жаныбек Жалалов башкарган. Булак, Спутник KG. Таласта 3 жашар баласын суудан куткарам деп апасында чөгүп кетти. Талас облусунун Арал айылында сууга чөгүп бараткан 3 жашар баласын куткарам деп апасы дагы көз жумду. Бул тууралуу ÖKMдин маалымат кызматы билдирди. Анда айтылгандай, каргаша кечээ 14 февраль күнү болгон. Каза болгон келин 25 жашта экени айтылды. Окуя болгон жерге куткаруучулар барып, келиндин сөөгүн суудан чыгарып, ИИМ кызматкерлерине өткөрүп берген. Ал эми баланын сөөгүн атасы алып чыккан. Булак, Спутник KG. Сооронбай Жээнбеков жубайы менен кайра Кыргызстанга кайтып келди. Экс-президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстанга кайтып келди. Маалыматты экс-президенттин тегерегиндеги жакын адамдары тастыктады. Алардын айтымында Жээнбеков дем алыш күндөрү Бишкекке учуп келген. Белгилей кетсек, экс-президент 2 февраль күнү жубайы менен Сауд Аравияга кечээ ажылыкка зыярат кылганы кеткен болчу. Маалыматка караганда, Жээнбеков ал жака Сауд Аравия тараптын макулдугу менен барган. Булак, Чындык KG. Дастан Жумабеков Жээнбековдун кемчилиги кайрылууларга көңүл бурбай койгон. Жогорку кеңештин экс-спикери депутат Дастан Жумабеков Супер KG видео порталындагы маегинде экс-президент Сооронбай Жээнбековдун башкаруусундагы кемчилиги катары анын коомчулукта айтылган кайрылууларга көңүл бурбай койгондугу болгон деп эсептейт. Адам баласы болгондон кийин кемчилиги болот, бирок мамлекетке кыянатчылык кылган жок. Балким коомчулукта айтылган кээ бир кайрылууларга көңүл бурбай койгону кемчилиги болушу мүмкүн, деди Жумабеков маегинде 2020 жылы 6 октябрь окуяларында Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев менен сүйлөшүп, өлкө тынчтыгы үчүн кызматын өткөрүп бергенин айтты. Экс-президент Сооронбай Жээнбеков 4 октябрдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон, элдик толкундоодон кийин өз эрки менен кызматтан кеткен. Булак, Чындык KG. Садыр Жапаров Москвага болчу иш сапарынан улам обочолонуу режимине өттү. Кыргызстандын мамлекет башчысы Садыр Жапаров Москвага боло турчу иш сапарынын алдында обочолонууга алынды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан билдиришти. Азыр президент аралыктан иштеп обочолонууда. Сапар абдан олуттуу. Мурунку өлкө башчысынын окуясы кайталанбасын дедик. Бардык тийиштүү чаралар көрүлүп жатат, деди Байтерек. Сапардын так күнү айтылган жок, бирок россиялык ЖМКлар Жапаров Москвага 24-25 февраль келерин жазып чыгышты. Белгилей кетсек, 2020 жылы Москвага жеңиш парадынан кеткен Сооронбай Жээнбеков аны менен чогуу баргандардан коронавирус табылгандыктан иш чарага катышпай кайра Кыргызстанга кайтып келген. Булак, Спутник.